Саламатсыздарбы достор? Biz bugün Temir Ergenbayev Ганновerdagi индустриалдык көргөзмөдө турабыз. Бул дүйнөдөгү эң чоң ушундай оборудование деп коеюн, технологияларды жылдырган, инновацияларды жылдырган ушундай аянт экен. Муну өндүрүшчүлөрдүн Давосы деген ат менен белгилөө экен. Быйыл 4000 компания катышып отурат. Бул жерде оборудование, темир тезек гана сатпастан эң негизгиси жаңы концепция, бизнести, өндүрүштү уюштуруунун модельдери өтөт экен. Акыркы кездерде бул жактан робототехниканы көрүп атабыз, IT тармагындагы көп ушундай технологиялар бул жерде коюлуп жатат, артыбызда дрондор дагы. Бирок мен Темиркеге учурдан пайдаланып рахмат айтып койгум келет. Мени Темир Эргенбаевди Кыргызстанда жактыргандар да бар, жактырбагандар да бар. Бирок немистер үчүн эң маанилүү нерсе бул статус. Темиркем Германияда жылына 1-2 жолу келип, биз чакырган иш-чараларга катышып кетет. Экс-премьер-министр катышат экен деген бул учурда немистерге имеет значение. Иш-чаранын статусун көтөрөт. Мына кече Барлебенде 300 адамдан кем эмес 12 өлкөдөн келген бизнес форум болду. Ошол жерде биз Кыргызстан негизги уюштуруучу болдук. Ошол жерде сүйлөгөн адамдар биз ошол экс-премьер-министр келет экенин билип алып, анан кийин келдик деп өзүнүн сөздөрүндө дагы кошуп айтып отурат. Чоң бизнес группа келгенде бизден 30-тан ашып, алар көчөнгө да катышып, бир топ байланыштарды түздү. Анан бүгүн алардын баардыгын чогуу ушул Ганноверге келип, ушул көргөзмөдө жүрүшөт. Биринчиден көрүп, өздөрүнүн көздөрү менен көрүп, ушул ишкерлер. Экинчиден сөзсүз түрдө байланыштарды алып атышат да, булардан жакшы нерсе анткени жаңы багыт, жаңы дем, жаңы мүмкүнчүлүк ачылып атат. Биз билебиз, Германия бул эң күчтүү мамлекет Европанын, технология жагынан дагы, бөлүмү жагынан дагы, экономикасы жагынан дагы. Анан ошол эмгекчиликке уюштурган делегация азыр биз ушул жерде жүрөбүз. Темирке, мындан кийин дагы жаш кыргыз бизнесмендерин ертип Германияга алып келе бериңиз. Бул жер өзүңүз айткандай технологиялардын борбору, чоң мектеп. Балким бул жерден Кыргызстан үчүн жаңы технология, жаңы партнерлорду алар таап кетишет. Анын үстүндө дагы бир нерсе бар да, бүгүн Орто Азия, ошонун ичинде Кыргызстан, ошол Европанын көңүл борборунда. Булар ушул жака бурулуп атышат. Америка уже булар үчүн жабык болгондой болду. Орто Азиядагы бардык ресурстар бар. Материалдык ресурс бар, адамдык ресурс бар, финансалык ресурс бар. Анан эң негизгиси биздики ошол европалык принциптерди кабыл ала турган ички менталитетибиз бар да. Африкадан, Ылдыйк Азиядан айырмаланып. Ошон үчүн Европаны колдонушубуз керек. Саламатты болуңуздар.